Күн жылуусуна тартканы Нарындагы асфальт бетон заводунун механизатору Ринат Сыдыковда жана кесиптештеринде тыным жок. Айтымында жумуштар жылдагыларынан алдаганча эрте башталып, баардык аракет быйылкыга белгиленген 20 000 тонна продукция менен өз убагында камсыздап турууга жумшалууда. Эгер аталган ишкананын кызматынан дароо 2, Нарын жана Ат башы райондору пайдаланарын эске алсак, анда камылгалардын кабелтең эле болгону оң. Заготовкалар тартылып атат, гидравликасы иштеп, атсебиз чыгып атат. Көрсө быйыл жумуш жакшы эле болгодай. Тыным жок да, дем алыш майрам дегендерди карабай иштейбиз да. Бул планды аткарыш керек болуп калат. Жумуш болуп турган эле жакшы бизге деле. Көңүлгө тынчтык бербеген бир жагдай заводдун эскилиги. Өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери өндүрүшү токтобой, жабдууларынын көпчүлүгү жараксыз абалга келүүдө. Андыктан убакыттын көбү аларды оңдоп түзөөгө кетип, ал эмгек ыргагынын басаңдашынын башкы себеби. Бул жолу да ушул өнөкөт кайталанып, шагылды майдалоочу 2 станоктун бирөөсү алигиче бузук. Албетте, мындай көрүнүштө быйылкыга белгиленгендердин өтөөсүнө чыкпай калуу кооптулугу чоң. Ошол эле учурда негизги иштерден аларды болуу да жарабайт. Азыр карьерлерден тым шагылдын аралашмасын ташып келип, заготовка иштери жүргүзүп атат. Асфальтка кошулчу АЦ-шебен материалдын даярдык иштери жүрүп атат. Асфальт заводу буюрса, бул апрель айынын 15-нен кийин ямочный ремонттор башталат, ошого завод иштей баштайт. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын маалыматтарына таянсак, үстүбүздөгү жылы Нарын облусунда жалпы узундугу 106 чакырымдык жолго асфальт төшөлмөкчү. Ушул көздөгөндөрдү жүзөгө ашыруу үчүн жергиликтүү жол тейлөө мекемелеринин механикалык парктары жаңы кубаттуу техникалар менен толукталмакчы. Мындай ири көлөмдөгү жумуштар жада калса кубаттуу Союз гүлдөп турганда да жасалган эмес. Атайын жол куруу техникалары келишимдер түзүлгөн ал боюнча. Уже алды келип атат. Биздин Нарын филиалына 2 асфальт таптагыч келип түштү бүгүнкү күндө. Андан сырткары автогрейдер, мехпогрузчик, автосамосвал, асфальт жайгыш жана башка техникалардын баары уже алып келинип, анан ушу Кыргызстан боюнча таратылат. Анын ичинен биздин Нарын областына, Нарын филиалына көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат. Ал эми статистика тастыктап тургандай, Теңир Тоо аймагындагы жолдорду жаңыртууга жана Нарын Орук Там багытындагы Ат башы айылындагы көпүрөлөрдү курууга мамлекет казынасынан 417 миллион сом каралган. Бул сумма ошондой эле Нарын Баятов трассасынын облус борборунун ички жолдорунун реконструкцияларына жана башка абалы оор тилкелерди жаңыртууга сарпталары божомолдонулган.